Ташталган ымыркайлар жуунуучу бөлмөдө, ажатканада, жер төлөөдө төрөлгөнү маалым. Мындай антисанитардык шарттагы кооптуу төрөттөрдүн алдын алуу максатында жашыруун төрөткө уруксаат берүү сунушталды. Мыйзам долбооруна ылайык аял атайын мекемеде төрөп, өзүнүн ким экенин жана аты жөнүн төрөт процессине катышкан дарыгер, медиктерге билдирбестен купуя сыр бойдон калтыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Адистештирилген бөлүмдөр баладан баш тартууну алдын алуу үчүн адистер менен түз байланышууга жол ачат. Антисанитардык шарттарда үйдө, жер төлөөдө, гараждарда төрө оор кесепеттерге алып келиши толук мүмкүн. Жашыруун төрөт аялдын орду толгус ката кетирүүсүнө жол бербөөнүн бирден бир ыкмасы болот. Быйыл ноябрь айында эле Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ымыркайлар көчөгө ташталган 3 окуя болду. Ал эми жыл башынан бери 14 ымыркай ташталганын тиешелүү министрликтин өкүлдөрү билдиришкен. Бул окуялардан кийин коомчулукта төрөп багууну каалабаган энелер үчүн ымыркайларын калтыруучу атайын жайларды ачуу зарылдыгы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Медициналык кызматкерлер эч кимдин төрөтү жөнүндө эч кимге айтканга укугу жок өзү негизи жанагы дарыгерлик сыр бар да эми. Ошо сырды сакташ керек действительно, анан бирөөлөрдөн чыгып, эгер бирөөлөр жарыя кылып калган болсо, анда закон түрүндө жооп бериш керек, мыйзамдын астында жооп бериш керек да, мыйзамдуу түрдө. Төрөт эми оңой олтоң эмес да. Ошо төрөт үйүндө канча кабылдоолорго учурап жатышат, мисалы төрөп жаткан аялдар, анан өз алдынча төрөгөндөр, шарты жок, талаа ташта төрөсө же бир үйүндө төрөсө, анан канча андан да көп кабылдоого учурайт да. Ошону мен 100% эле колдойм. Мисалы бар эле колдосо керек аны. Долбоордо бүгүнкү күндө төрөт үйлөрү төрөттү жашыруун кабыл алуудан баш тартып жатканы белгиленген. Анткени мыйзам менен бекитилген регламент жок. Мындан улам буга чейин айрым чет өлкөлөрдөгүдөй наристелерди таштап кетүүчү бөбөк коточуларын ачуу да сунушталган. Мыйзамыбызда балдар бул мамлекеттин байлыгы. Демек мамлекет кам көрүп алат. Эне баш тарткан күндө деле аны мусорго таштабаса, мамлекетке эле берип койсо, мамлекет анда министрлик бар, социалдык камсыздоо министрлиги, ал түзмө-түз баланын андан аркы мындай жыргалчылыгы үчүн кам көрөт. А эмнеге анда өкмөт бейби боксторду роддомдорго коюп бергиле, эми бир райондо бирөө болсун макул, аны жалпы элге маалымат жеткирели, жаштарыбызга жеткирели, ошондой кандай гана учур болбосун, балаңды деген мусоркага таштаба, балаңды сыртта таштаба деп ошондой бир саясатка өтсөкпү? Турмуштук оор кырдаалга кабылган аялдарга жашыруун түрдө төрөөгө уруксаат берүү мыйзам долбоору учурда коомдук талкууда турат. Максаты кош бойлуулугун жашырган эненин жана ымыркайдын саламаттыгына кам көрүү деп жазылган. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.